Мен сіздерге бір нәрсе айтып қояйын. Кейбір еркектер бар да, аялының бір кемшілдігін көріп қалады дағы, ошол кемшілдікті башка аялдардан көрбөйт да. Ошон үчүн бул аялды таштап тиги аялды алам дейт да. Ошондой еркектер билип алсын, тигини алганда ушундай кемчилдик табап, биринчи аялындагы жокту табат аякта. Түшүндүрө алдымбы? Пайгамбарыбыз айткан, ар бир аялда кемчилдик бар. Ар бир адамда кемчилдик бар. Аял киши эркектин мол сол кабыргасы бар, ийри кабырга бар. Ушул ийри кабыргадан жаралган. Буну түздөйүм десең сындырып аласың. Ошо кыйшыктыгы менен эле жашай деген да. Ошо кичине сөзсүз кыйшыктык болот. Болсо барыбыздын апабыз бар. Барыбыздын энебиз төрөгөн. Бирок аял заты капа болбогула, баарыңыздарда ушундай кичине кыйшыктык бар да. Эми эркектер силер кыйынсына бербегиле. Ошол кыйшыктык менен жашап сабыр кылып өтүңүз. Ал кыйшыктыкты көрүп атасыздар, башкадан көргөн жоксуз ал кыйшыктыкты. Буну таштап тигини алсаңыз ушундай кыйшыктык табасыз. Биринчи аялыңыздагы жок кыйшыктык ошоктон табасыз. Ошон үчүн мына жердеги немелер жөндөн жөн эле кичине урушкандар кичине кечиришип койсун, кетпет деген сөздү токтотсун.